Депутаттын жанындагы адамдар унаа оңдоочу жайга барып, биздин машинабызды бекер оңдоп бересиң деп урду деген видео социалдык тармактарга тараган. Ошол маалымат чынбы же жалганбы, ошонун такташ үчүн азыр экинчи тарапка келип, бул жактын дагы чындыгын угайын деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Окуя тууралуу айтып берип коесузбу? Буга чейин социалдык тармактарда жанагындай видео тарады, сиздерди бир СТО деп айтып атышат. СТО барып туруп, машинамды оңдоп бер деп уртокмокко бир кишини алды деген. Ал тууралуу ошо соц тармактардан көрдүм. Көрүп алып бир сыйра шок болдум. Окуу жайын айтып кетсем, 26 декабрь күнү ошо дос балам чалып калды мага. Бир жерге бир жумуштар менен барып келели, узак жол болгонунан, алыс болгонунан, шаардын четинде болгон себебинен, машинасы жок болгонунан, суранганынан, 1-2 саат убакыттын болгонунан мейли барсак барып келели деп досумду алып алып, ошо айткан жерине бардык. Ошо айткан жерине барып, билбейм, ошо мастерской окшойт, СТО. Ошол жерге барып, экөө сүйлөшүп аткан жерден эле тил келишпегенденби, бир аз ортосунан өдө төмөн сөздөр чыгып калганбы, дос балам өзүм деле түшүнбөй калдым. Дос балам аны уруп жиберди. Бир эле жолу урду аны. Аны мен урганын көрүп өзүм бир сыйра шок болдум. Бул эмне уруп атат деп. Аны кой деп досумду алып алып, ошо менен биз кетип калдык. Сиздин колуңуз тийген эмес? Мен аны тийген жокмун. Мен аны тааныбайм дагы аны. Мен жөн сурангандан баргам ал жака. Анан биз кетип калдык. Кеткенден кийин эле эртеси күнү милициядан чалды. Милициядан чалгандан дос баланы алып алып бардык. Милицияга болгондой айттым. Досум суранды, барып келели дегенинен. Анан мен каяктан билип турмун, ал эмне кандай болот, эмне кандай экенин билбейм да. Баргандан ошо түшүнүк кат бердим. Суроолоруна жооп бердим. Болгондой айтып бердим. Мени күбө катары эме кылышты. Дос баламды болсо, дос балам качкан жок, эчтеке эме кылган жок, айтты. Урган жанагы эмне деп коет, эмоцияларын, может, колдоруна өзүнүн эмесин ала албайбы, вспыльчивый болуп тиги катуу сүйлөп койгонбу, ошонун себебинен ортосунда көрсө тиги дос баланын туган бир байкези, мен баргандан билип атам да, байкезинин машинасын жасап тур, грузовой машинасын. Ал болсо тиги Казакстандагы Россия дальнобойщик болуп иштейт экен. Анан ортодо машина бузулуп калганынан себебинен ошо барып, сен оңдодуң белең, тиги жолдо калды, эмне кылыш керек, каягын караш керек деп, ошол себебинен барып атса керек да. Ошол милицияга бардык, мен күбө катары түшүнүк катымды бердим. Досум болсо урганын мойнуна алды, кечирим сурады. Анан билбейм, бул жактан депутат Жумабековду каралап эле, бул эч кандай машина ака эч кандай тиешеси жок. Ал көрсө, ал СТО грузовой машиналарды жасай турган СТО экен ал. Жеңил машиналар такыр карабайт бекен? Жеңил машиналарды ал жак вообще карабайт. Аны болсо өзүңөр барып деле көрсөңөр болот. Ал жакты СТОдун сервисти деле барып көрсөңөр болот. Жалаң грузовой машиналарды жасай турган жер. Ал эч кандай легковой же мындай бир чоң машиналар, жүк машиналарды жасай турган ал СТО эмес. Мен көрүп бир сыйра шок болдум. Ушундай жаман аттуу кылып, эч кандай бир мааниси жок кошуп жанагындай айтып атканына мен жаман бир сыйра шок болдум да. Эми азыр андай заман эмес да. Бирөөнү уруп же бирөөнү жанагындай тоногондой же бирөөгө бирдекеңди өзүңдүн бир проблемаңды жазап бер же оңдоп бер дей турган заман эмес азыр. Мамлекетти көрүп атасыңар, эме кандай иштеп атат, бардыгы закон менен иштеп атат. Эми ал билбейм, андай резонанс кыла турган деле иш эмес го дейм бул. Жанагы дос балаңыз азыр каякта? Дос балам үйүндө болуш керек. Качкан жок ал деле? Жок, качкан жок, ал барып атат. Тергөөгө барып атат, тергөө менен сүйлөшүп атат күнүнө. Жабырлануучу тарап менен байланышып атат? Жабырлануучу тарап менен байланышып атат, сүйлөшүп атат. Анан жанагындай интернетте айткан нерселерге мен аябай таң калдым. Неге мындай каралап, неге мындай жамандап, мындай
акылы бар адам деле көрсө өзү деле түшүнөт го дейм. Бул эч кандай тиешеси жок. Грузовой машина оңдой турган жерге алып барып, жыптып бекер оңдоп бер деп мен аябай таң калдым да. Депутат Дастан Жумабековдун айдоочусунан жогорудагыдай маалыматтарды алгандан кийин айдоочу мырза айткан жолдош баласына дагы байланышып көрдүк. Аталган жаран ал жер жеңил эмес оор жүк ташуучу унааларды оңдоочу жай экендигин билдирип, ал жайдан жүк ташуучу унаасын оңдоткон тууганы унаасы кайра бузулуп, Казакстанда жолдо калгандыктан унааны оңдогон устага жолукканы барган. Мен тайкем ошо СТОдон машина жасаткан баргам. Ошактан жасаттыр машинасын. Анан кийин машинанын оңдогонунан акча төлөгөн $1600. Менесесин ошо двигателин менесесин жасаганда. Ошондон кийин ал тайкем гарантия бүт берген тиги устачы. Ошол менен чыгып кеткен. Ал дальнобойщик болуп иштейт. Казакстан, Россияга каттайт. Анан кийин Казакстандан кетип баратып жолдон бузулуп калып атат. Анан ага чалып калды. Ушундай адресте, ушундай Андрей жасап берди эле, машинаны барып сүйлөшүп билчи эмне кылыш керек, кандай убактан жолдон калып калдым, кандай эмне кылыш керек, двигательдерин көп ал уста да билет да эмне кылганын. Анан мен машинам жок болчу. Досума чалып, досум жака барып келели, машинамдан жоктан чалдым да, жөн эле мен аны мындай болгонун билген эмесмин. Жөн эле чалып барып тиги орус менен сүйлөшөйүн деп баргам да. Чогуу барып ошо СТОго барып Андрейди чакырып жөн эле сурайын дедим эле да. Ушундай машинаны жасадым эле, ушундай жолдо калып калды. Не кылыш керек деп ушундай суроо берейин десем, ал сөгүнүп машинам мен билбейм, тиги бу анан бияка алып кел деп атат да машинанычы. А машина тияктан жолдо талаада калып калса мен кантип бияка алып келем? Анан ошону айтып атам, мен машина тиякта бузулуп калды. Сен кантип ой неме мен бияка алып келе албайм машинаны. Тралды төлөсөң же ответственность өзүң алышың керек да. Турабы акчаны алгандан кийин, ремонт кылгандан кийин бүт сразу эле акчасын берип салганбыз. Акчасын бергенбиз, бүт полный төлөп. Ошонтип барып сүйлөшөйүн десем, неметип сөгүнүп баштады. Агрессивно сүйлөшүп баштады. Мен жөн эле суроо бердим. Ошо мен эмоцияга берилип бир жол урдум. Ошо мен болду, кетип калганбыз. Бир эле жол урдуңузбу? Бир эле жол урдум. И то аны эмоцияга берилгем, мен мындай мушташып жүрүп андай немем жок, мен жөн эле тынч эле жүрөм. Элдер көбүк тааныйт шаар да, мен мындай жок, андайгачы. Ошол анан бер жактан кактагы депутаттарды болбогон немелерди кошотат магачы. Мен аларды тааныбайм. Мен билбейм андай немелерди, бул жөн эле бытовой эле адам баласы любой же ошибается же, правильно? Ушун жөн эле человеческая ошибка, жөн эле эмоцияга болот, ошибается любой человек, бияка кошуп атат политика, билбейм да, ушундай болуп атат, билем. Күлкүнүчтүү, аябай күлкүнүчтүү болуп атат да. Анан биз барган СТОго ал грузовой эле машина жасайт. Грузовой машина, мындай легковой машина жасабайт. Ал жактан наглый эле клевета болуп атат да. Неме СТО машина ал жакта грузовой машина только жасайт. А жанагы силер барган жерде жеңил машина жасабайбы? Жок, ал жакта жеңил машина жок, ал чоң килтеген КАМАЗ фураларды жасайт. Сөз болгон унаа оңдоочу жай чындап эле оор жүк ташуучу унааларды гана оңдойбу? Мындай негиз менен окуя болгон жерге барып, аталган жерде иштегендерге суроо салдык. Легковые машины делают ремонт? Не делают, да? Бензиновая машина? Нет, не делают. Бензиновые здесь вообще не делают. А тут база все грузовые делают, да? Да, только грузовые. Вы тоже сами здесь работаете? Ну да. Бензиновой? Нет. Делают? Вообще не делают? 100% не делают, да, бензиновой? Жогорудагы бизге маалымат берген тарап айткандай, бул жер дизелдик май менен жүрүүчү оор жүк ташуучу унааларды гана оңдогон жер экендигин ырастап, кызмат көрсөтүүчү борбордун кароолчусу жана усталары дагы маалымат беришти.